Кыргызстан ушул жылдын февраль айынан тарта Каса-Миң долбоорунун алкагында электр берүү чубалгыларынын курулушун баштады. Чубалгылардын 1/3 бөлүгү, башкача айтканда 455 чакырымы Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Учурда алгачкы жумуштар Баткен облусунда жүрүп жатат. Кийинки этапта иштер Ош, Жалал Абад облустарында улантылат. Керектүү электр тармактык комплексти модернизациялоо, жаңы көмөк чордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр берүү чубалгыларын куруу боюнча пландаштырылган иштерди түркиялык Миташ компаниясы колго алган. Бул жыл менен 2024 жылдан баштап Кыргызстан менен Тажикстан ашыкча электр энергиясын май айынан сентябрь айына чейин Пакистан менен Афганистанга экспорттомокчу. Кыргызстан ичиндеги курула турчу объектлер боюнча 3 донор каржылап жатат. Бул Дүйнөлүк банк 45 миллион АКШ долларын, Европа инвестициялык банк 70 миллион евросы, жана Ислам өнүктүрүү банкы 50 миллион евро. Бул ушул долбоорду ишке киргизүү менен келишим жана генералдык келишим негизинде 15 жылда электр энергиясы экспорттолот. Ошонун ичинде 15 жылдын электростанциялар жана жалпы эле Кыргызстан үчүн чоң мындай кирешелер түшөт да. Донорлор тарабынан берилген каржылоо 25 жылдан 40 жылга чейинки мөөнөткө жеңилдетилген шартта алынган насыя. Каса-Миң долбооруна алынган каражаттын негизги суммасы 7 жылдан кийин төлөнө баштайт. Электр берүү чубалгылары 3 облустун 45 калктуу конушун аралап өтөт. Анын жергиликтүү тургундарга тийгизген таасирин азайтуу максатында жогорку чыңалуудагы электр берүү чубалгыларын тартуу үчүн санитардык коргоо зоналары орнотулган. Коридордун ичине кандайдыр бир үйлөр, биздин жарандардын үйлөрү кирип калса, мыйзам чегинде биз аларга компенсация төлөп бериш керек, биз аларды көчүрүү боюнча да. Ал боюнча Дүйнөлүк банктын саясаты боюнча жана план действий по переселению деп коет, ошонусу түзүлүп чыккан. Ал ичинде бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банкка жөнөтүлүп, алардан макулдук алынган, ошол боюнча бүгүнкү күндө иштерди алып барып жатат. Жалпы 197ге чукул жарандарыбыздын жана жерлери, үйлөрү кирип калган, ошолор боюнча компенсациялары бүгүнкү күндө төлөнүп жатат. Жетап бир 90%дай бүгүнкү күндө аякталган да. Долбоор толугу менен ишке кирсе, кыргызстандыктар электр энергиясынын жетишсиздигин сезишпейт. Анткени ички керектөөлөрдүн суроо талабы биринчи орунда болот. Кышында өкмөт Казакстан менен Өзбекстандан электр энергиясын алууга аргасыз. Мындан улам ушул тапта ГЭСтерди курууга өзгөчө көңүл бурулууда. Адистер мунун эсебинен кубаттуулук өсүп, мамлекеттин энергетикалык коопсуздугу камсыздаларын айтышат. Камбарата бирди кайрадан курулушун кайрадан баштаганга, жогорку нарын гидроэлектр станциясын баштаганга, Сары Жаз боюнча инвесторлор менен сүйлөшүп атат. Эми чокол мезгилдерде реконструкция жүрүп атат Токтогул ГЭСинде. Андагы эгер реконструкция толук бүтүп кала турган болсо, где-то 200 миңге жакын мегаватт, анан Камбарата 2-нин экинчи агрегаты болот, 120 мегаватт. Үчкоргон ГЭСинде реконструкция жүрүп атат, ошондо где-то 20 мегаватт мощность болот. Ошентип бизде установленный мощностьту көбөйткөнгө аракет кылып атышат. Өлкөнүн энергетика тармагындагы мерчемделген долбоорлордун жүзөгө ашырылышы инвесторлорго чакан жана орто ишканаларга жагымдуу шарт түзүүгө жардамы талашсыз. Анткени электр энергиясына болгон суроо талап жогору. Энергетический сектор. Кайсы гана тармакта болбосун жаңы долбоорлорду ишке ашырууну, кандайдыр бир өнөр жай ишканаларын ачууну албетте энергетикалык секторсуз элестетүү кыйын. Ошондуктан энергетика тармагы жаңылоого муктаж. Бул багытта өкмөттүн бир катар пландары ишке ашса, экономиканын өсүшүнө чоң салым болот. Поставлены достаточно четкий. Другой вопрос. Каса-Миң долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 2007 жылы башталган. Анын документин иштеп чыгуу 2011 жылга дейре созулуп, долбоорго катышып жаткан Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Афганистанга тең пайдалуу экендиги белгилүү болгон. Ал эми 2014 жылы электр энергиясынын тарифтери бекитилсе, 2016-18 жылдары 4 мамлекетте курулуштарга тартыла турган подрядчиктер сынактык тандоодон өткөрүлгөн. Эми 2024 жылдын орто ченинде долбоорго кирген өлкөлөрдө пландалган иштер аяктайт деп болжолдонууда. Мерим Дүйшөналиева, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.